Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көкбөрү оюну тайказансыз өтөт. Мындай чечимди эл аралык көкбөрү федерациясы 22 февралда Туркияда өткөн жыйында кабыл алды. Форумдун көпчүлүк мүчөлөрү көкбөрү турнирин тайказансыз өткөрүүнү колдошкону белгилүү болду. Ал эми тайказанды колдонуу сунушун Кыргызстан гана колдоду. Буга чейин мамлекеттик агенттик Туркиядагы 4-чү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын эрежеси тайказан менен өтө турган болгонун маалымдаган. Бул жагдайга байланыштуу Кыргызстандын көкбөрү боюнча федерациясынын башкы катчысы төмөнкүдөй комментарий берди. Силер башка жол менен кеттиңер жана улуттук спортту өнүктүрбөйсүңөр. Бизге бөлүнчү убакыт келди деп ойлойм. Тайказан менен ойногоңар келбесе, эл аралык көкбөрү федерацияны бизге бергиле. Анан көк паруу боюнча федерацияны өзүңөр түзгүлө. Эми маселенин жакынкы тарыхына көз салып көрөлү. Тилекке каршы соңку 5-6 жылдан бери көкбөрүдөгү кыргыз-казак таймашы саясатка айланып кетти. Айрыкча 2016 жылы 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында бул саясат чегине жеткен. Анда Кыргызстан Казакстанды 15-3 эсеби менен жеңгенден кийин көкбөрү түп тамыры менен кыргыздыкы болуп чыга келип, расмий Астананын шаабайын суутtu. Ошол күндөн баштап Казакстан артыкчылыкты орнотуу үчүн эрежени өзгөртүүгө киришти. Эң өкүнүчтүүсү Кыргызстан Казакстанга көкбөрүнүн эрежесин өзгөртүүгө 2014 жылы уруксат берип койгон. Тагыраагы 2014 жылдын ноябрь айында Казакстан түрк элдеринин салттык спорт оюндарынын ассоциациясын түзүп, ага болгон улуттук оюндарды, анын ичинде көкбөрүнү көкбар атап, өздөрүнө таандык кылып кошуп койгон. Бул жерде эл аралык көкбөрү федерациясы турганда, көкбар Казакстандын атынан кайсы бир ассоциацияга кирбеши керек эле. Бир эле спорттун эки уюмга кирип калганы нонсенс жана Кыргызстан андайга жол бербеши зарыл болчу. Бирок бул болду. Болгондо да ошондогу Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын президенти Канатбек Исаев Кыргызстандын ассоциацияга мүчө болушун расмий тастыктап, кол койгон документтери Казакстандын улуттук спорт аттуу YouTube'дагы баракчасында сакталып калган экен. Айтмакчы, бул документтин түп нускасын казактар Ташкенттеги жыйында дагы бир ирет кыргыз делегациясына көрсөтүшкөн. Теңгелүү, жанагы кызгуу, асык, тоозкумалар, бар спорттар киргизүү болот. Сонун ичинде биздин сурап отурганыбыз Түркия тараптан жилит дейтин оюн бар. Жилитти биз өзүбүздө дамыткыбыз келет. Түркия көкпар дамытып жатыр го. Сол сыяктуу жилит дейтин оюнду биз Казакстанда дамыткыбыз келет. Өйткөнү бул уксас оюндар. Найза лактыруу деген казакта бұрын болған, бірақ өшіп қалған. Найза лактыруу тәжіктерде бар. 2016 жыл Қытайда аударыспақтан Азия чемпионаты болады. Біз оны қалай істейміз, өзара келісеміз. 2017 жыл әлем чемпионаты болады Астанада. Қазақстан Республикасының алдында үлкен бір әлем алдында бір былай айтқанда бір межеміз тұр. Ол не меже дейтін болсақ, Экспо 2017 жылы Экспо көрмесі осы Қазақстанда өтеді. Әлем чемпионаты болады. Көкпардан болады, және тоғызқұмалақтан болады, қазақ күресінен болады, басқа күресінен. Сонда біз көкпарға байланысты не істейміз? Осының бәрін алдын ала келісіп отырмыз. Ошол 2014 жылдан тарта Кыргызстан менен Өзбекстандын макулдугун алган Казакстандын көкпары эл аралык ассоциация деп көкбөрүгө аналык болуп калды. Жыйынтыктап айтканда 2016 жылы Казакстан 15-3 менен жеңилгенде коңшулар эрежени өзгөртүү укугун пайдаланып, азыркы көкпар эрежесин иштеп чыгып,
2017 жылы birinci dünya çempionatın uyuşturup Astana'da bizdi kantip utkanın bilesiz. Коомчулукта азыркыга чейин Астанага Кыргызстан достук иретинде барып, казактардын көкпар эрежесинде ойноп берген деген жаңылыш кептер айтылып келет. Эгер ага ишенип жүргөн болсоңуз, анда терең жаңылышасыз. Биз 2014 жылы ассоциацияга кол коюп берүү менен көкпарды эл аралык спорт катары тааныганбыз. Жана биз көкпарга мүчөбүз. Ооба, биз Кыргызстан көкпөр федерациясынын жетекчиси катары биз мүчө болуп киргенбиз. Экинчиден, бул ассоциацияга Кыргызстан көкпөр федерациясы киргенде, а жерде бир да жерде жок, тайказан болот же болбойт. Же ошол Кыргызстан ошол жака ассоциация мүчө болгондон кийин эрежелер өзгөрөт деген. Бир да сөз жок ал боюнча. Абалким учурда Жогорку Кеңештин депутаты болуп отурган Канат Исаев ошол кездери кол коюп берип жаткан документинин маани маңызы менен таанышып көрбөгөндүр. Кыргыз элинин көкбөрүчүлөрүнүн жанын кашайтып жаткан бүгүнкү абалга келип калышына себепкер болуп калаарын ойлогон эмес чыгар. Абалким Канат Исаев баарын мыкты түшүнүп, кайсыл бир тараптардын кызыкчылыгы үчүн ушундай кадамга баргандыр. Анда Канат мырзаны кыргыз эли, айрыкча көкбөрүчүлөр жана аны сүйүүчүлөр кечирер бекен. Анан эми мындан ары кандай болот? Кыргыздын тайказандуу көкбөрүсү көкпарга айланып, ага жол берди дегендер парламентте кыргыз элине жан күйдүрүп жаткан болуп, башкаларга акыл үйрөтүп отурганы да дурус эмес го. Демек Канат Исаев сыяктуу кишилерибиздин бир аз болсо да көрөгөчтүгү болгондо мынтип тайказаныбыз чиймеге, улагыбыз муляжга айланып калбайт беле. Абалким, саламатта калыңыз.